Саламатсыңар балдар. Силерди көрүп атканыма кубанычтамын, угуп атканыма кубанычтамын балдар. Жакшы эс алдыңарбы? Баарыңар кошулдуңарбы балдар? Саламатсыңарбы балдар? Баарыңар кошулсаңар балдар, анда сабагыбызды баштайлы. Баардыгыңарды жаңы окуу жылуңар менен куттуктайм. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили сабагында бүгүнкү темабыз сенин үй-бүлөң, үйүң кандай? Грамматикалык темабыз сүйлөмдүн ээси жана баяндоочу. Сенин үй-бүлөң, үйүң кандай? Твоя семья какая? Сүйлөмдүн ээси жана баяндоочу это подлежащие и сказуемые предложения. Сабактын максаты менен таанышалы балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жаңы теманы өздөштүрөбүз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү боюнча түшүнүк алабыз. Көнүгүү мисалдар аркылуу бышыктайбыз. Жаңы сөздөрдү өздөштүрүп, туура, так айтууга, жазууга көнүгөбүз. Ой жүгүртөбүз, тилибизди жатыктырабыз. Тапшырмаларды аткарабыз балдар. Так, бүгүнкү сабагыбыздын лексикасы. Үй-бүлө, үй, бөлмө, бактылуу, кичинекей, сүйөт, кам көрөт, багат, жардам берет, коргойт, сооротот, сактанат, тазалайт, тарбиялайт. Бүгүнкү сабакта бул сөздөрдү колдонобуз балдар. Үй-бүлө деген эмне эле? Семья. Үй, дом. Бөлмө, комната. Бактылуу, счастливый. Кичинекей, маленький. Сүйөт, любит. Кам көрөт, заботится. Багат, ухаживает. Жардам берет, помогает. Коргойт, защищает. Сооротот, успокаивает. Сагынат, скучает. Тазалайт, убирается. Тарбиялайт, воспитывает. Эстеп калдыңарбы балдар? Бүгүн эми сүйлөм мүчөлөрү боюнча түшүнүк алабыз. Сүйлөм мүчөлөрү деген эмне эле балдар? Члены предложения. Кандай сүйлөм мүчөлөрүн билебиз балдар? Сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүн билебиз, балдар. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар? Жана баяндооч. Главные члены предложения — это подлежащие и сказуемые. А второстепенные члены предложения кайсылар аталгыч балдар? Аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Аныктооч — определение, бышыктооч — обстоятельства, толуктооч — дополнение. Айкындооч мүчөлөрдү кийинки сабактарда өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда менен баяндоочту өтөт экенбиз балдар.
Мына сүйлөмдүн баш мүчөлөрү менен баяндоочтон турат. Ким, кимдер, эмне, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Сүйлөмдө ойдун негизин ээлейт жана асты бир сызык менен сызылат. Мисалы, Айжан ырдады. Айжан кандай суроого жооп берет? Ким ырдады? Айжан ырдады. Баяндооч эмне кылды? Эмне кылат? Эмне кылып жатат? Деген суроолорго жооп берип, сүйлөмдө энин кыймыл-аракетин билдирет жана асты эки сызык менен сызылат. Мисалы, Айжан ырдады. Айжан эмне кылды? Ырдады. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Айжан болсо сүйлөмдүн эмеси? Эси. Так, сүйлөмдүн ээси сүйлөмдө ойдун негизин билдирип турган сөз сүйлөмдүн ээси деп аталат. Ал ким, эмне, кимдер, эмнелер, кимиси, эмнеси деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Зарина үй тапшырмасын жазды. Ким? Зарина. Сүйлөмдүн ээси бир түз сызык менен сызылат. Так, подлежащее – это основа предложения, которое обозначает предмет и отвечает на вопрос «кто?», «что?». Вот, например, Зарина үй тапшырмасын жазды. Зарина выполнила домашнее задание. Или написала, да, кто? Ким? Зарина. Зарина – это подлежащее предложение. И подчеркивается одной чертой, да, подлежащее предложение. Зарина, вот одной чертой подчеркиваем. Сүйлөмдүн баяндоочу энин кыймыл-аракетин, алабалын билдирген сөздөрдү сүйлөмдүн баяндоочу деп аталат. Мисалы, Азим сабагын жакшы окуйт. Азим эмне кылат? Окуйт. Сүйлөмдүн баяндоочу эки түз сызык менен сызылат. Сказуемое предложение – это главный член предложения, который обозначает действие предмета и отвечает на вопрос, что будет делать, что делает и что сделал. Например, Азим сабагын жакшы окуйт. Азим что будет делать? Азим хорошо учится, да? Что делает? Учится. Окуйт. Сүйлөмдүн баяндоочу эки түз сызык менен сызылат. Сказуемое предложение подчеркивается двумя чертами. Вот, посмотрите. Окуйт. Эмне кылат? Что делает? Учится. Понятно, ребята? Так, давайте тогда мы выполним с вами задание. Китебиңердеги 4-чү беттеги 1-чи көнүгүүнү аткарабыз. Эмне кылыш керек? Диалогту толуктап, сүйлөшкүлө. Надо дополнить диалог нужными словами. Азыр мен силерге окуп берейин. Силердин үй бүлөңөрдө канча адам бар? Алар кимдер? Силердин үй бүлө бактылуубу? Эмне үчүн? Сен кандай үй бүлөнү бактылуу деп түшүнөсүң? Атаңдын атасы сага ким болот? Чоң атаңдын атасы сага ким болот? Так, перевод. Силердин үй бүлөңөрдө канча адам бар? Сколько человек в вашей семье? Силердин үй бүлө бактылуубу? Эмне үчүн? Ваша семья счастливая? Почему? Сен кандай үй бүлөнү бактылуу деп түшүнөсүң? Какую семью ты считаешь счастливым? Счастливая семья какая должна быть? Атаңдын атасы сага ким болот? Отец папы. Кем тебе приходится? Чоң атаңдын атасы сага ким болот? Отец дедушки. Кем тебе приходится? Вопросы понятны, ребята?
Так, тогда открыли тетради, взяли ручки, дефтер, калем, сабыңарды алып, пишите ответы только. Биздин үй бүлөбүздө, например, в вашей семье сколько человек? Алар кимдер? Кто они? Открыли тетради, быстренько пишем ответы, только пишем, ребята. Здесь словарная работа есть. Бактылуу – счастливый, ынтымактуу – дружный, чоң ата – дедушка, баба – прадед. Дополнить диалог нужными словами. Почему не видно? Ребята, презентацию не видите? Так, не отвлекаемся, работаем. Размыто, почему полный экранчик пойду? Книги вы получили, да? Кыргызский язык за 6 класс. Все получили? Можете потом еще посмотреть в книжке. 4-я страница, первое упражнение. Так, переходим на следующее задание. 6-е упражнение. Бир окуучунун апасы жана өзү жөнүндө жазганын окугула. Силердин апаңарга эмнеси окшош? Так, прочитайте то, что пишет один ученик, и он пишет о своей маме, о себе. Сравните, чем схожи ваши мамы. Да? Апам эмне кылат. Мама что делает? Мен эмне кылам. Я что делаю? Мана эмне кылат, эмне кылам, эмне кылат. Как переводится? Что делает? Эмне кылам. Я что делаю? Апам бизди жакшы көрөт. Ошондуктан биздин үй бүлөбүзгө кам көрөт. Ал ак көңүл, боору кеп. Мен апамды жакшы көрөм. Ошондуктан апама жардам берип турам. Апам күн сайын үй бүлөбүз жактырган даамдуу тамактарды бышырат. Бизди маалында тамактандырат. Мен апама жардамдашам. Дүкөндөн азык-түлүк салынган оор баштыктарды көтөрүшүп келем. Апам биздин үйдүн бөлмөлөрүн жыйнап тазалайт. Мен буюмдарды ордуна коюп иреттейм. Кичинекей инимди багат, сууга түшүрүп киринтет, ыйласа сооротот, кечинде жомоп окуп берет. Апам жана иним болуп сейилдегенди жакшы көрөм. Биз таз абада дем алабыз, инимди ойнотом. Апам мага тамак жасаганды, идиш жууганды, башка дагы көп нерселерди үйрөтөт. Мен апамдан өзүм үчүн пайдалуу көп нерселерди билип алам. Апам сабактарга даярданууга жардам берет. Мен өз алдынча окууга аракеттенем.
Апам мени адептүү болууга тарбиялайт. Апам мен киного, конокко барабыз. Ар кайсы нерселер жөнүндө сүйлөшөбүз. Кана эми балдар которуп көрөлү. Апам бизди жакшы көрөт. Ошондуктан биздин үй бүлөбүзгө кам көрөт. Мама нас любит, поэтому она заботится о нас. Ал ак көңүл, боорукер. Она отзывчивая и добрая. Мен апамды жакшы көрөм, ошондуктан апама жардам берип турам. Я люблю свою маму, поэтому я помогаю маме. Апам күн сайын үй бүлөбүз жактырган даамдуу тамактарды бышырат. Мама каждый день готовит наши любимые блюда. Бизди малында тамактандырат. Вовремя нас кормит. Мен апама жардамдашам. Я помогаю маме. Дүкөндөн азык-түлүк салынган оор баштыктарды көтөрүшүп келем. Помогаю нести покупки. Апам биздин үй бөлмөлөрүн жыйнап тазалайт. Мама убирается дома. Мен буюмдарды ордуна коюп иреттейм. А я помогаю маме раскладывать вещи. Кичинекей инимди багат, сууга түшүрүп киринтет, ыйласа сооротот, кечинде жомоп окуп берет. Братика купает, нам вечером сказки читает. Апам жана иним болуп сейилдегенди жакшы көрөм. Мне нравится гулять с мамой, с братиком. Биз таза абада дем алабыз. Мы дышим свежим воздухом. Инимди ойнотом и играюсь с братиком. Апам мага тамак жасаганды, идиш жууганды, башка дагы көп нерселерди үйрөтөт. Мама меня учит готовить, посуду мыть и еще много чему учит. Мен апамдан өзүм үчүн пайдалуу көп нерселерди билип алам. Я от мамы узнаю много интересного. Апам сабактарга даярданууга жардам берет. Мама помогает делать уроки. Мен өз алдымча окууга аракеттенем. Я стараюсь самостоятельно учить уроки. Апам мени адептүү болууга тарбиялайт. Мама меня учит хорошим качествам. Например, быть воспитанным, прилежным. Апам менен киного, конокко барабыз. Ар кайсы нерселер жөнүндө сүйлөшөбүз. С мамой мы идем в кино, в гости и беседуем о многом. Дейт балдар. Кана, силердин апаңарга эмнеси менен окшош экен? Мисалы үчүн, апаларыбыз эмне кылат? Ребята, кана? Азыр биз силер менен тапшырманы аткарабыз. Биринчи катардан эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөрдү таап, дептерибизге жазабыз. Кана балдар? Биринчи сүйлөмдө апам бизди жакшы көрөт. Ошондуктан биздин үй бүлөбүзгө кам көрөт. Кайсы сөздөр эмне кылат деген суроого жооп берди? Мисалы, балдар. Жакшы көрөт. Эмне кылат? Жакшы көрөт. Эмне кылат? Кам көрөт. Помогает. Кыргызча, Темирхан. Жакшы көрөт, кам көрөт. Экинчи сүйлөмдө апам күн сайын үй бүлөбүз жактырган даамдуу тамактарды бышырат. Бул сүйлөмдө эмне кылат деген сөзгө жооп берген сөздү тапкыла. Баяндоочун табабыз кана. Туура тамактарды бышырат.
бизди маалында тамактандырат. Бул сүйлөмдө баяндоочу тамактандырат. Апам биздин үйдүн бөлмөлөрүн жыйнап тазалайт. Бул сүйлөмдө кайсы сөз баяндоочу болду балдар? Тазалайт. Дептериңерге жазып атасыңарбы? Экинчи катардан эмне кылам деген суроого жооп берген баяндоочулорду табабыз. Мен да апамды жакшы көрөм. Ошондуктан апама жардам берип турам. Бул сүйлөмдөрдө баяндоочу кайсы сөздөр болду балдар? Эмне кылам? Жакшы көрөм. Эмне кылам? Жардам берип турам. Люблю, жардам берип турам, помогаю. Мен апама жардамдашам. Эмне кылам? Жардамдашам. Эмне кылам? Көтөрүшүп келем. Помогаю носить продукты. Мен буюмдарды ордуна коюп иреттейм. Бул сүйлөмдө эмне кылам? Иреттейм. Кичинекей инимди багат, сууга түшүрүп киринтет, ыйласа сооротот. Кечинде жомок окуп берет. Эмне кылат апам? Багат, сооротот, окуп берет. Эмне кылат? Апам мага тамак жасаганды, идиш жууганды, башка дагы көп нерселерди үйрөтөт. Эмне кылат? Үйрөтөт. Апам сабактарга даярданууга жардам берет. Эмне кылат? Жардам берет. Апам мени адептүү болууга тарбиялайт. Тарбиялайт. Экинчи катарда апам жана эним болуп сейилдегенди жакшы көрөм. Эмне кылам? Жакшы көрөм. Биз таза абада дем алабыз. Эмне кылабыз? Дем алабыз. Энимди ойнотом. Эмне кылам? Ойнотом. Мен апамдан өзүм үчүн пайдалуу көп нерселерди билип алам. Эмне кылам? Билип алам. Мен өз алдынча окууга аракеттенем. Все очень Эмне кылам? плохо видно. Аракеттенем. Апам менен киного, конокко барабыз. Эмне кылабыз? Барабыз. Ар кайсы нерселер жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмне кылабыз? Сүйлөшөбүз. Бул сөздөрдү дептериңерге жазып, мага WhatsApp'тан жибересиңер балдар. Азыр болсо үй тапшырмасын. Үйгө тапшырма, суроолорго жооп берип, үй бүлө дарагын тартуу. Ответить на вопросы и нарисовать древо семьи. Силердин үй бүлөлүк дарагыңарда канча муун бар? Биздин үй бүлөлүк дарагыбызда бияка канча? Санды жазасыңар. Ваши древе семьи сколько поколений? Силердин үй бүлөлүк дарагыңарда канча адам бар? Вашей семье, древе семьи сколько человек? Бияка санын жазасыңар, канча адам бар экенин. Үй тапшырмасы түшүнүктүүбү балдар? Суроолорго жооп бересиңер, үй бүлө дарагын тартасыңар. Нарисовать древо семьи и ответить на вопросы. Түшүнүктүүбү балдар? Үй тапшырмасы? Элдар оба. Жакшы. Анда силер менен коштошом балдар. Саламатта.